Башталыш 11. Ошол кезде жер үстүндө бир тил болуп, адамдардын баары бирдей сөздөрдү колдонушкан. Адамдар чыгышты карай көчүп баратып, шынар жеринен бир түзөң таап, ошол жерге отурукташты. Алар бири-бирине: «Келгиле, кыш куюп, аны отко бышыралы» дешти да, таш ордуна кыш, акиташ ордуна чайыр колдонушту. Анан өзүбүзгө төбөсү көк тиреген мунаралуу шаар куруп, атыбызды чыгаралык, ошондо жер жүзүнө тарап кетпейбиз дешти. Жараткан эге адамдар куруп жаткан шаар менен мунараны көрүү үчүн төмөн түшүп мындай деди: «Мына, алар бир эл болуп, бир тилде сүйлөгөндүктөн ушул ишти баштап жатышат. Эми алар ойлогон оюн ишке ашырмайын токтошпойт. Кана, төмөн түшүп бири-бирин түшүнбөн үчүн алардын тилин чаташтырып салалы» деди. Ушундай кылып, жараткан эге аларды бүт жер жүзүнө чачыратып жиберип, шаар курулушун токтотту. Ошондуктан бул шаар Бабыл деп аталып калды. Себеби жараткан эге ошол жерде бардык адамдардын тилин чаташтырып, аларды бүт жер жүзүнө чачыратып жиберген. Шемдин санжырасы мындай: топон суудан кийин 2 жыл өтүп, Шем 100гө чыкканда, Арпакшат аттуу уулдуу болду. Андан кийин Шем дагы 500 жыл жашап, башка да уул кыздарды көрдү. Арпакшат 35ке келгенде, андан Шелах туулду. Шелах 30га келгенде, андан Эбер туулду. Эбер 34 жашка келгенде, андан Пелек туулду. Пелек 30 жашка келгенде, андан Регу туулду. Регу 32 жашка келгенде, андан Серук туулду. Серук 30 жашка келгенде, уулу Нахор туулду. Нахор 29 жашка келгенде, андан Терах туулду. Терах 70 жашка келип, Үбрам, Нахор жана Арандын атасы болду. Бул Терахтын санжырасы. Терахтан Үбрам, Нахор, Аран туулду. Арандан Лот туулду. Ал эми Аран өз атасы Терахтын көзү тирүүсүндө Казды элинде, өзү туулган Ур шаарында дүйнөдөн кайтты. Үбрам менен Нахор аял алышты. Үбрам Сарага, Нахор болсо Арандын кызы Милкага үйлөндү. Аран Исканын да атасы болчу. Сара төрөбөс болгондуктан балдары жок эле. Терах өз уулу Үбрамды, Арандын уулу небереси Лотту жана Үбрамдын аялы келини Сараны алып, Каздилердин Ур шаарынан Канаан жерине жөнөдү. Бирок Харанга келип, ошол жерде туруп калышты. Терах 205 жыл жашап, Харанда дүйнөдөн кайтты.